Ассаламу алейкум, урматтуу Куттун кардарлары жана кыргыз элим. Мен атым Байбек. 2019-жылдан бери мен Кутт компаниясында иштеп келем. Жаңы түптөлүп, пландалып келгенден бери бул жакта эмгектенем. Бул жака мен Жомартбекке чалып компьютерларды бири-бири менен улаш керек дегенде улайын деп келип, ошонун артынан ар кандай жумуштарды кылып атып калып кеткем. Азыр компаниянын буйруса 5-жылдыгы болуп атат. 2019-да бир объект менен баштасак, азыр 12 объектибиз. Стройка куруп, элдер жашап аткандары бар, стройка жүрүп атканы бар, дагы бир 5-6 объект пландап атабыз буйруса. Прораб болуп Кут курулушта 21-жылдан бери эмгектенем. Биринчи ушу Кут курулуштун алтын казык дегенден баштагам. Ошо алтын казыкты 22-жылы бүтүрүп, анда ошо бизде Кутта алтын казык, келечек деген бир 2-3 эле объектибиз бар болчу. Ошо жылдары 21-жылдары анан биздин көп объектлерибиз ачылды. Мурунку салып аткандарыбыз 60 квартира, 100 квартира болуп атса, азыр биздин комплекстерибиз 1000ден ашык квартиралардан. 23-жылдан баштап ушундай технология өткөнбүз. Туннельный опалубка деп коет. Бул Европада колдонгон система. Биз эми Кыргызстанга мындайча айтканда биринчи болуп алып келип, өздөштүрүп, азыр ошонун мындайча айтканда биздин комплекстин 80% жумушун ошону менен бүтүрдүк. Кут курулуш компаниясы тарыхта биринчи жолу 5 жылга баштапкы төлөмсүз Виноградный Исакиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги келечек турак жайын берген. Бүгүнкү күндө ал комплекста элдер жашап, жана ошондой эле кээ бирлери бөлүп төлөө рассрочкасын деле төлөп жаткан кези. Курулуш тармагында биринчилерден болуп сом менен келишим түзүү, жана ошондой эле гибкий график деген түшүнүктү дагы биз киргизгенбиз деп толук кандай айта аламын. Жана ошондой эле Кут курулуш компаниясы жаңы системалардан туннель калп системасын Баха Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги бийлик турак жайынан баштаганбыз. Ал жерден 7 жылга баштапкы төлөмсүз бөлүп төлөөгө берилген. Бүгүнкү күндө биздин 5 жылдык тарыхта Кут курулуш компаниясынын 12-чи объектиси курулуп атат. Бул магистраль Барпалыкова көчөлөрүнүн кесилишиндеги Олокон турак жайы. Буйруса келечекте Кут курулуш компания Кыргызстан боюнча бүткүл региондорго жеңил шарт менен үй салууга ынтылып аткан кези. Кылган эмгегим, кылган ишим бул эң биринчи документацияны чыгарам курулушка. Анын ичинде ошо АПУ кирет, согласование рабочего проекта, экспертиза. Ошо менен только курулуш иштери башталат. Өзүм 2019-тан бери эмгектенем ушу Кут компаниясында. Анан 2019-тан бери аябай чоң ийгиликтер, чоң жеңиштер болду. Мисалы ошону алсак, бул Олоконду. Мындай 30 жылдан бери бир дагы градостроительствода, бир дагы строительный компанияларда, бир дагы ушуну курулуш тармагында мындай чоң масштабтуу үй салынган эмес да. Эң чоң ийгиликтердин бири ошо деп ойлойм мен. Азыр мына уже 3 үй ключтарын тапшырдык, подписоо. 2-3 үйдү лот эксплуатация кылдык, өткөрүп бердик мамлекетке. Бул деле бир ойлойм чоң ийгиликтер, чоң жеңиштер депчи. Өзүм жөнүндө айта кетсем, бул Кутстрой Кут курулуш компаниясына ишке киргеним 2020-жылдын башында ишке киргем. Ага чейин биздин негиздөөчүнүн башка дагы ишканалары бар болчу. Мисалы бронированный эшиктерди жасаган. Ошо 2020-жылдын башында курулуш компанияга сатуу бөлүмүнүн адиси болуп киргенбиз. Ал кезде буга чейин айткандай 2-3 сатуучу, юрист, ушундай чакан гана коллектив бар эле. Мына азыркы учурда башкача бир деңгээлде өнүгүп өсүп турганын көз алдыбызда көрүп турабыз. Мен ошолордун ар бир жылы канчага көбөйдүк, кандай болуп өстүк, кандай кыйынчылыктарды аттап өттүк, булардын баардыгын көз алдымдан көрүп турдук. Биз өзүбүз көрүп тата албасак дагы күбө болдук. Кудайга миң мертебе шүгүр, ушундай иш болуп атат. Өсүү, өнүгүү темпин буюрса токтотпой өсө берет деген ниеттебиз. Биздин компаниянын бир дагы бир өзгөчөлүктөрү, буга чейин иштеп келгендер билет, иштеп аткандар салыштырып билсе керек. Өзгөчөлүгү адамдын жекече моралдык жагы, жан дүйнөсү, мүнөзү, кулк мүнөзү, ушул жактарына дагы компанияда бир насаатчыларыбыз бар, улуу агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Булардын кек кеңеши менен дагы адамдык жеке сапаттарыбызды дагы оңдоп алууга жетиштик. Мындан дагы да толуктоп атабыз. Себеби дегенде бул компаниянын жүзү катары, бул компанияда иштеген кызматкерлер, кесиптештер кандай болсок, демек компанияда ошондой болот. Командадагы ар бир биздин кесиптешибиздин
кулк мүнөзү, жекече адамдык сапаттары дагы биз үчүн маанилүү, компания үчүн. Кутка чейинки сыймык, куттан кийинки сыймык десем, чындыгында өзүмдү мен мисал кылып айта алам. Кут өргө турак жай комплекси договор боюнча башында жидкий транитин эле сырткы бети фасады. Жетекчилерибиз сапаттуу жагына басым жасап, эл үчүн деп атайын ушу сырткы бетин керамогранит кылып беришти. Ушул жерден билсек болот, ушу Кут курулуш компания элдик компания экенин. Кут курулуш компаниясы бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрүн жеңилдетип гана чектелип калбастан, ошондой эле башка иш-чараларда жүргүзүп келет. Мисалга айтып келсек, быйыл бериле турчу биздин Кут парк турак жайында убагында бизге мамлекетке кызмат кылып келген мугалимдерге жана врачтарга жеңил шарт менен узак мөөнөттө төлөй тургандай кылып шарт түзүлүп берилген. Буюрса, ушул жылы өздүн батирлеринин ачкычтарын алышат жана ачкыч тапшыруу азимине катышат. Ошондой эле кайрымдуулукка дагы өтө көп маани берилет. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген үй-бүлөлөргө акысыз батирлер бизде көптөгөн оюндар ойнотулган. Башында 1 батир, 5 батир жана ошондой эле 10 батир биздин катталуучуларыбыздын арасында ойнотулуп келген. Мен Кут курулуш компаниясында 2019 жылдан бери эмгектенип келем. Кут курулуш компаниясынын биринчи объектиси бул Салкынтор турак жайы. Ошол кезде 3 эле сотрудник болгон болсо, азырда бир 150ден ашык сотрудниктерибиз иштейт. Прораб, мастер, начальник участкаларыбыз иштейт. Ошондуктан адам бир ийгиликке жетиш үчүн издениш керек. Ошого биз изденип Туркия мамлекетинен туннелини калп алып келгенбиз. Ошол жактан алып келип, азыр жакшы бир өзгөрүштөрдү, бизге бир чоң ийгиликтерди алып келип атат. Элдер көрүп атасыздар. Ал жактан жогорку мастерлер келип, бизге жумуш жүргүзүү жагынан жардам берип атат. Чет мамлекеттен стройкага байланыштуу материалдарды алып келип атабыз. Муну менен токтоп калбай, өтө чоң бир ийгиликтерди жаратабыз деп ниеттенип турабыз. Кут компаниясы 2019 жылы жаңы түптөлгөндө сатуу бөлүмүндө 3 эле адам эмгектенчүбүз. 5 жыл аралыгында азыркы учурда сатуу бөлүмүндө 100дөн ашык адам эмгектенет. Биз сатуу бөлүмүнүн адиси башка өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мекендештерибизге жеңил шарты менен батир алууга өз жардамыбызды көрсөтүп келебиз. Азыркы учурда Кут курулуш компаниясынын дээрлик 2 филиалы бар. Бири Бишкек шаарында жайгашкан болсо, дагы бири Москва жергесинде жайгашкан. Үй алыш үчүн сиздер бир гана Бишкек шаарына келип, тим болбостон Москва жергесинен деле сиздер үй алганга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Чет жакта иштеп жаткан миңдеген мекендештерибизге биз жеңил шартта үйлүү болууну камсыздап келе жатабыз. Биздин компаниябыз 5 жылда ушундай чоң ийгиликке жеткени бул жөн гана эмес. Биздин компаниябыздын жетекчибиздин 12 жылдык бай тажрыйбасы жана ар бир кызматкерлердин талыкпай иштеп эмгектенгенинин артынан болуп атат. Андан тышкары бизге компаниябызга салым кылганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле буйруса дагы да алгачкы төлөмү жок квартиралар берилет. Даяр болуп биздин компанияны колдоп, ар бир бизде иштеген ажистерге, кесиптештериме ийгилик каалайм. 5 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Кудайым буйруса биз Кыргызстан ичинде эле эмес, международный компания болгонго ар бириңер салым кошкону аракет кыласыңар деп ойлойм. Ушу Кут курулуш компаниясындагы технический жагында отделдер, бардык отделдер, мисалы снабжение жана ошондой биздин коллективдин баарын куттуктайм. Ушу чоң иштешкениме мен аябай ыраазымын. Өзүбүздүн жомарт айткандай, баарыбыз бир туугандай жүрөбүз, бири-бирибизди аябай колдойбуз. Ошонубуз арта берсин, бири-бирибизди всегда колдойбуз. Ушул компаниянын өзгөчөлүгү жанакындай эмелери арта берсин. Өзгөчөлүктөрдү көп эле кылып атабыз, Кыргызстанда дагы көбөйө берсин. Мындан да көп өзгөчөлүктөр. Мындан да бийик көп кабаттуу үйлөрдү салганга биз мүмкүнчүлүгүбүз уже болуп баратат. Сыймыктанам мен Кутта иштеп атканыма, Кут курулуш компаниясына. Анткени Куттун эң биринчи максаты бул ошо карапайым элди, жөнөкөй элди үйлүү кылышта. Эң биринчи, эң өзгөчө, эң биринчи максаты. Кандай максаттар болсо, биз да артында колдоп коштоп компания менен бирге жүрөбүз деген ниеттебиз. Буга биз дагы даярбыз буюрса, дагы далай бийиктиктер болсо керек буюрса, ошонун баардыгын ашып өткөнгө биз колубуздан келген күчүбүздү аябайбыз. Кут курулуш компаниясында эч кандай чектөө жок. Кут бул келечек компаниясы. Элди туура багытка жолдоо үчүн жакынкы арада ойнотулган китеп конкурсундагы бир үлгүлүү үй бүлөгө биздин азыркы учурда салынып жаткан Олокон турак жайынан 1 батир азыркы учурда белек болунду. Ошондой эле Кут курулуш компаниясы ушул гана иш-чаралар менен токтолуп калбастан, алдыга көптөгөн максаттарыбыз бар. Мамлекетибизге, элибизге чоң салым кошуу үчүн дагы иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Кут курулуш компаниясына ар дайым ийгиликтер болсун,
ушу жетекчилерибизге, иштеп аткан жумушчуларыбызга, кыргыз элине өтө чоң бир жардамдар берип атат. Эч качан өнүгүү жолу токтобосун, ийгиликтер боло берсин. Баары жарандар, баардык кыргызстандыктар үлүү болсун деп каалаймын. Мага окшош эле кыздар, балдар үлүү болсун деп каалайм. Каалоолорум. Кут курулуш компаниясынын адиси катары мен ар дайым бул компанияга кызмат кылганга даярмын. Неге дегенде бул менин экинчи үйүм болуп калды. Мен ушундай компанияда иштеп, элиме, жериме кызмат кылып атканыма жана салым кошуп атканыма абдан сыймыктанам.